Сиз менен амандашып жатканыма кубанычтамын. Бул макаланы адаттагыдай пайдасыз видео деп өткөрүп жибербестен, акыр аягына чейин угуп чыгууңузду суранабыз. Анткени башка тилден атайын кыргызчаланып сиздерге сунушталууда. Пайдасы тийсе, кубанычта болобуз. Дейл Карнеги. Мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаңыз. Эгер сиз ушундай кылсаңыз, эч качан азап чекпейсиз. Жакында мен Техастагы бир бизнесмен менен таанышып калдым. Анын кыжырдануусунун чеги жок эле. Сен аны менен таанышкандан кийин 15 мүнөт убакыт өтүп, ал баарын сүйлөп берет деп айтып, эскертишкен болчу. Ал дал ошондой кылды. Анын кыжырына тийген окуя 11 ай мурда болуп өткөн экен. Бирок ал дагы эле болсо ошол окуядан кыжырданып жүрөт. Ал ошол окуядан башка эч нерсени сүйлөй албайт болчу. Ал өзүнүн 34 кызматкерине жаңы жылдык сыйлоо түрүндө $10,000, тагыраагы ар бирине $300 жакын акча берген. Бирок алардын бирөөсү дагы бир ооздон ыраазы болуп рахмат айтпаптыр. Аларга мен акча бергенмин, деп кайталады бизнесмен. Миң жолу өкүнөмүн. Анын көкүрөгү ууга толуп тургандыгынан ага менин чындап эле боорум ооруп кетти. Ал 60 жаш тегерегинде эле. Камсыздандыруучу компаниялардын эсебине караганда, ал азыр 80 жашта болсо, эми алдыда канча өмүрү калды деп ойлойсуз. Демек, ал адам эгер оомат келсе, балким дагы 10-15 жыл жашашы мүмкүн. Мындан сырткары ал 11 ай бою ууга айланган өмүрүнүн 1 жылын дээрлик жашап бүткөн эле. Бул убакыттар кайтарылгыс болуп өтүп кетти. Мен ага катуу боорум ооруду. Таарынып, өзүнө өзү ичи ачышып жүргөндөн көрө, балким өзүнөн бир жолу сурап көрсө болор эле. Эмне үчүн адамдар андан ыраазы болбоду? Балким алар майрамдык сыйлыкты жөн гана белек деп ойлошкондур. Жана бул үчүн эмгек сиңиргенбиз деп ойлоп жатышкандыр. Балким ал кызматчыларга катуу тургандыктан, аларды өзүнөн бездирип койгондуктан, жетекчинин алдына кирүүдөн коркуп жатышкандыр. Балким алар пайданын көбүрөөк пайызы ден соолук үчүн кете турган болгону үчүн ал ушундай кылган деп эсептешкендир. Башка тараптан болсо, анын кызматкерлери акыбетсиз, жакшылыкты билбеген, шүгүрчүлүк кылбаган адамдар болушу мүмкүн. Балким анысы, балким мунусу. Сиз сыяктуу мен дагы бул окуя тууралуу башка эч нерсе билбеймин. Бирок доктор Самуэл Джонсон эмне дегенин билемин. Акыбетсиздик бул инсан табиятынын мыкты натыйжасы. Жакшы тарбия көрбөгөн инсандардан аны таба албайсың. Сизге айтайын дегеним ушул. Бул адам тез-тез кабылып турган өзгөчө жаман катага жол берген. Ал инсан табиятын билген эмес. Ошол эле мисалга сиз бир кишинин өмүрүн куткарып калдыңыз дейле. Ал үчүн сиз ал инсандын ыраазычылык айтуусун күтөсүзбү? Сиз үмүт кылышыңыз мүмкүн, бирок Самуэл андай кылбайт. Ал сот болгонго чейин кылмыш иштери боюнча актоочу болуп иштеген. Ал 77 адамды электр олтургучта өлүм жазасына тартуудан сактап калган. Эми эмне деп ойлойсуз? Алардын канчасы Самуэлге рахмат айтканы убакыт таба алышты экен. Балким жаңы жылы менен куттуктап, ага кат жолдоодон эринген эмес чыгар. Канчасы? Ойлоп көрүңүзчү. Туура. Алардын бири дагы мындай кылган жок. Бир күнү дарыгер Маск 10 чакты жиндин айыктырат. Алардын канчөсү дарыгерге ыраазычылык билдирүүгө убакыт тапкан. Болгону бирөөсү гана. Ошондо Маск кайрылып шакирттерине сурайт. Калган 9-ы кана. Алардын баары бир ооздагы шүгүр сөзүн айтпастан туруп качууга үлгүрүшкөн экен. Эми сизге бир суроо берейин, замандашым. Эмне үчүн сиз, мен, же болбосом Техастагы бизнесмен, өзүбүздү майда барат сооп иштерибиз үчүн доктор Маскка айтылбаган ыраазычылыктан макул болушубуз керек экен? Эгерде иш акчага барып такалса, анда эмне болот? Анда абал 5 эсе начарлайт. Чарльз Швабтын айтышы боюнча, бир күнү ал кумар базарында банкка тиешелүү акчалар менен ойногон казначыны куткарып калган экен. Шваб акчаны ал инсанга кайтарып берет, жана ал жеңилүү төлөмүн дагы төлөгөн. Бул казначыны түрмөгө түшүүдөн сактап калган. Ал ыраазы болгонбу? Бир аз гана. Кийин ал Шваб мырзага карата куру доомат коюп, айыптай баштаган. Дагы келип түрмөгө түшүүсүнөн сактап калган адамга ушундай кылганын карабайсызбы? Эми ойлонуп көрүңүзчү, эгер $1 миллион акчаны мурас кылып калтырсаңыз, туугандарыңыз сизден ыраазы болор беле? Эндро Карнеги кудум ушундай кылган.
Бирок анын туугандары ыраазычылык айтуунун ордуна анын артынан жамандап жатканын көрүп кыжаалаттанган да жок. Анткени карыя Карнеги 365 миллион долларды кайрымдуулук иштерине мурас кылган эле. Өзүнүн эң жакын деген туугандарына болсо 1 миллион доллардан бир аз ашыгыраак акча калтырган экен. Эми караңыз, булардын баары мындай пайда болот. Инсан табияты ар дайым инсан табияты болуп кала берет. Балким бүтүн өмүрүңүздө бул боюнча эч нерсе өзгөрбөс. Анда эмне үчүн бул нерсеге ыраазы болуп калбайсыз? Рим падышасынын эң акылман башчыларынын бири карыя Марк Аврелий карманган жолду кармансак, асман үзүлүп жерге түшөт беле. Марк өзүнүн күндөлүгүндө ал төмөнкүлөрдү жазган эле. Бүгүн акыбетсиз адамдар менен жолугушам. Алар жаман, ачкөз жана ынсапсыздар. Бирок бул нерсе мени таң калтырып, түшүккө дагы салбайт. Анткени дүйнөнү андай адамдарсыз элестетүүгө болбойт. Мында тыянак жок эмес. Туурабы? Эгерде биз жаланган адамдардын ынсапсыздыгы менен алек болсок, анда кимди айыптамакчы болобуз? Бардык сөз инсан табиятында. Же болбосом ал табиятты жакшы билбегендигибизде. Келиңиз, эч кимдин бизден ыраазы болосун күтпөйлө. Эгерде ушундай нерсеге туш келип калсак, ал бизге көңүлдүү эч нерсе болбогондой жүрө береле. 10 000 жылдан бери ата-энелер балдарынын акыбетсиз, ыраазычылык айтпагандыгынан даттанып келишет. Керек болсо Шекспирда перзенттин кош көңүл, ыраазы болбогону жылан чаккандан да артык. Демек аларга акыбет көрсөтүүгө өзүбүз убакыт таба албайт экенбиз. Эмне үчүн перзенттерибиз бизден ыраазы болушу керек? Акыбетсиздик табияттан. Акыбетти гүлгө салыштыруу мүмкүн. Анын чөптөрүн отоп, сугарып, кам көрүп, сүйүп жана коргоо керек деген эле. Демек перзенттерибиз бизге көңүл кош мамиле кылса, кимди айыптообуз керек? Балким биздин өзүбүздөн болуп жүрбөсүн. Эгер биз аларга башкалардан ыраазы болуп жүрүүнү үйрөтпөсөк, бизден ыраазы болуусун күткөндөн эмне пайда? Мен Чикаголук бир адамды билемин. Анын акыбетсиз багып алган балдарынан баш тартууга бир канча себептер бар эле. Ал кагаз фабрикасында иштөөчү. Жумасына болгону $40 табат эле. Ал бир жесир аялга үйлөнгөн болчу. Аялы болсо, өзүнүн карызын төлөөгө жана балдарын колледжге киргизүүгө көндүрдү. Жумасына ала турган ушул $40 ал тамакка, үйгө, отунга, кийим-кечеге төлөшү керек. Ал ушул таризде 4 жыл эшекте иштеди. Бир жолу да оозунан арыздануу сөзү чыккан жок. Кана эме, андан жакындары ыраазы болуштубу? Жок албетте. Анын аялы ушундай болушу керек деп билет. Баары үчүн өгөй атадан ыраазы болуу алардын түшүнө дагы кирген жок. Бир ооз рахмат айтып көңүлүн көтөрүү деген жок. Кимди айыптоо керек эми? Балдардыбы? Ооба. Бирок алардын апасы көбүрөөк айыптоо. Балдарды иш менен эзип иштетсек уят болот деп эсептейт эле. Анан дагы балдары ишин карыз төлөө менен башташын каалабайт эле. Балдарым, силерди колледжге киргизип, өгөй атаңар жакшы иш кылды деп бир ооз айтууга дагы жараган жок. Анын ордуна ал колуңуздан келиптир, кылдыңыз деп коёр эле. Муну менен ал балдарды коргоймун деп ойлойт эле. А тескерисинче дүйнө силерден карыздар деген кыял менен аларга жол көрсөткөн болчу. Ооба, бул чындап эле коркунучтуу ой болчу. Уулдарынан бирөөсү башчысынан карызга акча алды дагы түрмөгө түштү. Ошон үчүн келиңиз, бир эстеп коелу. Акылдуу перзенттерди өстүрүү үчүн биринчи кезекте өзүбүз түздөнөлү. Ушул нерсе эсиңизде болсун. Балдарыбыз азырынча кичинекей болгону менен алардын кулактары чоң. Алар оозубуздан чыккан сөздү бирөөсүн дагы калтырбай угуп турушат. Балдарыңыздын алдында башка бир адамдын жакшылыгын кемсинтүү көңүлүңүзгө келе турган болсо, дароо токтотуңуз. Сүйөже жаңы жылга жөнөткөн бул кол арчууларды карагыла. Алардын баарын ал өзү токуган. Чөнтөгүнө 1 сом да кеткен эмес. Дебеңиз. Сизге ал сөз күндө кайталануучу сөздөй сезилиши мүмкүн. Бирок балдарыңыз аларды кунт коюп угушат. Мунун ордуна сүйүү эжеке жаңы жылга жөнөткөн бул кол арчууларга карагыла. Аябай сону не? Аны эринбей токуп чыкканын көрбөйсүңөрбү? Келгиле, анда чогуу ага ыраазычылык кат жөнөтөлү дегенибиз жакшы эмеспи? Ошентип перзенттерибиз башка бирөөнү мактоону жана алардан ыраазы болууну өздөрү билбеген абалда үйрөнүп алышат. Акыбетсиздиктин айынан түшүк тартпастан андан көрө бул эрежени аткарыңыз. Биринчи, бирөөнүн акыбетсиздигинин айынан тынчсыздануунун ордуна
келиңиз, андан кол жууп колтукка сүртүңүз. Экинчи, эсиңизде болсун, бактылуу болуунун жалгыз жолу кылган жакшылыгыңызга ыраазы болуусун күтүү эмес, балким ошол сооптуу ишти аткаруудан пайда болгон ырахаттан турат. Үчүнчүсү, эсиңизде болсун, акыбетсиздикти тарбиялоо мүмкүн. Демек, перзенттерибиз акыбеттүү болушун кааласаңыз, биз аларды акыбеттүү болууга үндөшүбүз керек. Ардактуу угарман, сиз Азамат Быетов каналы тарабынан даярдалган аудио китепти тыңдадыңыз. Пикириңиз болсо жазып калтырууну унутпаңыз. Уландысы бар.